Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 30 ноябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Орозо жана курман айттарынын болжолдуу датасы айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орозо айт менен курман айттын болжолдуу датасын атады. Министрлер кабинетинин 2024 жылдын дем алыш күндөрү жөнүндө токтомдун долбоорунда 10 апрелди Орозо айт жана 17 июндү курман айт эс алуу күн катары белгилөө сунушталууда. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат кызматы Орозо айы кайсы күнү баштала турганы азырынча белгисиз экенин билдирип, айдын жаңырышына карай бул дата бир күнгө жылышы мүмкүн экенин белгиледи. Орозонун башталышы айдын чыгышына жараша аныкталат. Жыл сайын Орозонун башталышы болжол менен 10 күн артка жылып турат. Былтыр Рамазан айы 23 мартта башталган. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмирлигине аттанды, кимдер коштоп кетти? Президент Садыр Жапаров бүгүн 30 ноябрда иш сапары менен Бириккен Араб Эмирликтерине жөнөп кеткенин анын маалымат кызматынан кабарлашты. Сапардын алкагында ал Дубай шаарында өтүп турган БУнун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциянын тараптарынын 28 конференциясынын жогорку деңгээлдеги сегментине катышат. Президентти коштоп кеткен кыргызстандык делегациянын курамы Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, Кыргызстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы атайын жана ыйгарымдуу укуктуу элчиси Адил Латиф Жумабаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министри Мелис Тургунбаев, энергетика министри Таалайбек Ибраев, финансы министри Алмаз Бакетаев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талантбек Иманов. Буга дейре Азымбакиев 12 декабрга чейин созула турган кезектеги климаттык конференцияга дүйнө жүзү боюнча лидерлер чогулуп, климаттын өзгөрүшүнө каршы Париж келишимин ишке ашуунун жүрүшүн талкуулай турганын билдиришкен. Алардын глобалдык жылуулукту чектөө боюнча мындан аркы кадамдарды аныкташаарын кошумчалаган. Патент келсин, бүгүн Дордой базарындагылар да митингге чогулушту. Бүгүн Бишкекте Дордой базарында соода кылгандар митингге чыгышты. Соодагерлер бийликтин салык саясатына нааразы экенин айтып, 1 январдан тарта жоюла турган патент системасы менен иштөөнү улантууну талап кылышууда. Митингге чыккандардын кээ бири контейнерлердин ижара акысын төлөй албай жатканын, бийлик сунуштап жаткан өзгөчө зонадагы салыктык режим аларга туура келбей турганын айтышкан. Социалдык тармакка тараган видеодон көрүнүп тургандай, чогулгандар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун келишин талап кылышууда. Ушундай эле талап менен Орто Сай жана Мадина базарында иштегендер да нааразычылык акциясына чогулуп жатканы боюнча маалымат түшкөн. Кечээ ККМ аппараттын колдонууга каршы Ош облусунда Кара Суу базарындагылар митинг уюштурушкан. 2024 жылы кыргызстандыктар кайсы күндөр эс алат? Эмгек министрлигинин сунушу. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2024 жылы кыш-жаз мезгилдеринде кыргызстандыктар кайсы күндөрү катар менен эс алышы мүмкүн экенин айтышты. Ага ылайык министрлик 1-7 январды эс алуу күнү деп жарыялоону сунуштап жатат. Эгер бул сунушту министрлер кабинети жактырса, анда жаңы жылдык каникул 1 жумага созулушу мүмкүн. Мындан тышкары кыргызстандыктар 2024 жылдын март айында 4 күн, май айында 5 күн катар менен эс алышы ыктымал. Мартта Нооруз майрамына байланыштуу 21-24 март эс алуу күндөрү болот. 22 марттын ордуна 8 апрелде иштөө сунушталып жатат. 7 апрель элдик революция күнү дем алыш болгондуктан 8 апрель эс алуу күнү болушу керек эле. Бирок ал күндү 22 марттын ордуна иштеп коюу сунушталууда. 7 апрель элдик революция күнү дем алыш болгондуктан 8 апрель эс алуу күнү болушу керек эле. Бирок ал күндү 22 марттын ордуна иштеп коюу сунушталууда. Май айындагы каникул 1 майдан 5 майга чейин созулат, бирок бул эс алуу
ал күндөрү да башка күндөргө жылдырылат. 5 май Конституция күнү жекшембиге туура келгендиктен 6 майда кыргызстандыктар эс алмак. Бирок ал күндө 2 майдын ордуна иш күн кылуу сунушталып жатат. 11 май ишемби, 3 майдын ордуна иш күнү болушу ыктымал. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жатканым себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Bir жылда 12 келин өз өмүрүнө кол салган. Акаев Лейлектеги көйгөйдү көтөрдү. Bir жылда эле 12 келин өз өмүрүнө кол салган. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Лейлектин жаңы жер Андарак айылдарындагы көйгөйдү көтөрүп жатып айтты. Ал бул аймакта үй салууга жер тилкелери берилбей кесепети оор болуп жатканын белгилеген. Айылдыктар жердин баасы Бишкектегиден кымбат. Эмне кылышты билбей калдык деп жатышат. Андарак айылында келин кесек, кайната кайненеси баары чогуу. Bir үйдө 6-7 үй биле жашап жатышыптыр. Үрөй учурган статистиканы айтып коеюн. Соңку 1 жылда 12 келин өз өмүрүнө кол салышыптыр. 3-өөнү сактап калышкан, 9-у каза болуптур, деди Акаев. Депутат өкмөттү бул маселени өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Жаңы жерде 300 гектар жер даярдалганын, эгер ал трансформацияланса 2700 турак жай салууга уруксат берилмектигин билдирди. Кыргызстанда убакытты 1 саатка артка жылдыруу демилгесин өкмөт карап чыгат. Жогорку Кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева Кыргызстанда убакыт алкагын 1 саатка артка жылдыруу сунушун колдоп, министрлер кабинетине протоколдук тапшырма берди. Депутат буга чейин Баткен таң гезитинин редактору Адылбек Акматов жана баткендик дарыгер Нурали Койлубаев убакытты 1 саатка артка жылдырууну демилгелеп чыкканын айтып, ал сунуш колдоого татый турганын билдирди. Алардын айтымында саатты артка жылдыруу менен адамдардын психикалык саламаттыгын сактап, балдарды таң эрте мектепке жана бала бакчага алып барууда бир катар түйшүктөн арылса болот. Ошондой эле алар электр энергиясын үнөмдөө менен экономикага бир аз да болсо салым кошот деп билдирген. Билесиздер, убакытты эсептөө Гринвич обсерваториясынан өткөн меридиандан башталат. Дүйнөлүк убакыт алкагы боюнча Гринвич 1-чи алкакта, Москва 2-чи алкакта, Бишкек шаары 5-чи алкакта жайгашкан. 2005-жылдын 12 августунан бери Бишкек убакыттын 6-чы алкагында турат, деди ал. Ал буга чейин Кыргызстанда саат артка жылдыруу практикасы колдонулуп келгенин айтып, министрлер кабинетине аталган маселени карап чыгуу боюнча протоколдук тапшырма берди. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Таштанды акысын төлөбөгөндөрдүн дарбазасына эскертүү кагаздары чапталууда. Бишкекте таштандыны чыгарып кетүү акысын төлөбөгөндөрдүн дарбазасына тазалык сенден башталат деп жазылган кагаздар чапталып жатканын мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда рейдти тазалык ишканасынын кызматкерлери жүргүзүп, карызы барлардын дарбазаларына эскертүү кагаздарын чапташкан. Мындай ыкма менен 120 жарандан 181.153 сом карыз чогултулду. Акция карызы барлардын жоопкерчилигин жогорулатуу аракетиндеги өткөрүлүп жатат. Рейд жума сайын болот. Шаар тургундары менен ишкерлердин тазалык ишканасына болгон карызы 185 миллион сомдон ашты деп айтылат маалыматта.
Корпо эле ачалы депутат Токтошев Индияга визасыз режим киргизүүнү сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошев Индия менен визасыз режим киргизүүнү сунуштады. Анын айтымында өлкөдө 20 миңдей индиялык студент окуйт. Алардын туугандары, достору келип турса, турист катары саналып, экономиканы өстүрүүгө салым кошот. Визасыз режимди киргизүү иштерин тезинен башташыбыз керек. Мисалы, Казакстан 2 жумалык мөөнөткө киргизген, биз дагы 1 айга коркпостон эле визасыз режимди ачышыбыз керек. Ошондо эки өлкө ортосунда соода жүгүртүүнү, туризмди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Бул жактагы студенттер жакшы пикирлерин айтып барган сайын Индияда Кыргызстанды көрүүгө кызыккандар көп экен. Андыктан биз аларга тоскоолдук кылбай жол ачып берели, деди Токтошев. Ошондой эле ал индиялык банктар менен сүйлөшүп, акча которуу системасын киргизүү зарылчылыгын айтты. Депутат учурда алар акчасын накталай түрдө же Дубай аркылуу котортуп жатышканын кошумчалады. Алматыда хостел өрттөнүп 13 киши каза болду. Алматыда хостелден өрт чыгып, анын кесепетинен 13 киши көз жумганын шаардын өзгө чыгырдалдар департаментине таянуу менен Спутник Казакстан кабарлады. Өрт 3 кабаттуу турак үйдүн жертөлөсүнөн чыккан. Анын биринчи кабаты менен жертөлөсү хостел катары пайдаланып келген. Кырсык болгон учурда 72 адам болгон деп айтылат билдирүүдө. Алдын ала маалымат боюнча адамдар иске ууланган. Окуя болгон жерге тез жардам кызматынын 7 бригадасы тартылды. Учурда кырсыктын кесепеттери такталып жатат. Депутат аскердик техниканы саткан адамдардын атын ачыктоону сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Медералиев Кыргызстан эгемендик алгандан бери аскердик техникаларды сыртка саткан адамдардын атын ачыктоону сунуштады. Ал 1990-жылдары өлкөнүн аскердик техникаларын сатып, салган адамдарды саткын-чыккынчы деп атады. Массалык маалымат каражаттарынын биринен макала окуп калдым. 1990-жылдардан кийин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты милиция кызматкерлери менен биргеликте аскердик техниканы, анын ичинде учактарды сата баштаган. Бирөөсү Россияга качып кетиптир дейт. Ушундай фактылар көп болгон. Эгемендикти алгандан кийин канчалаган тик учактар, аскердик техникалар сатып жок болуп кеткен. Булар саткын мамлекеттин чыккынчылары. Наполеон тынчтыкты кааласаң согушка даярдан деп туура айткан. Эгемендикти алгандан кийин биз тынчтыкты сүйгөн мамлекетпиз. Эч ким кол салбайт, эч кимге кол салбайбыз, бизге эч ким кол салбайт деп ойлогонбуз. Көрсө күчтүү аскер, аскердик техника болушу керек экен, деди ал. Ал өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго прокуратурага кайрылып, аскердик техниканы сатуу боюнча канча кылмыш иши ачылганын, алар кимдерге козголгонун, алардын аты жөнү тууралуу маалымат берүүнү тапшырды. Эле аларды өмүр бою саткын деп жери өчү керек деген ал. Төө Ашуудагы кырсык маркум 2 милиционердин үй бүлөсүнө кенемте төлөө маселеси көтөрүлдү. Жогорку Кеңештин депутаты Рыспек Атажанов 27 октябрда Төө Ашууда өрттөнгөн күйүү чумай ташыган унаадагы айдоочуну куткарам деп жараат алып каза болгон милициянын кызматкерлери Орус Мамат Акуналиев менен Дилмурат Шамшиевдин үй бүлөлөрүнө кенемте төлөө маселесин көтөрдү. Ал маркум милиционерлердин үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү керектигин айткан. 27 октябрда Төө Ашууда күйүү чумай ташыган унаа өрттөнгөн. Ошол учурда иш сапарынан кайтып келе жаткан 2 милиция кызматкери айдоочуга жардам беребиз деп өздөрү дүйнө менен кош айтышты. Бирөөнүн артында 4 бала, бирөөнүн 3 баласы калды. Кенемте берилдиби же келечекте берилеби? Балдарына жардам көрсөтүү боюнча протоколдук тапшырма бериңиздер. Өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов деген ал. Эскерте кетсек, 27 октябрда Бишкек-Ош унаа жолунун 96 чакырымында Төө Ашуунун ичинде күйүү чумай ташыган унаа оодарылып кетип өрттөнгөн. Жолдо бара жаткан унаалардагы адамдар өрттү өчүрүүгө жардам берүү үчүн токтогон. Бир маалда күйүү чумай ташыган унаанын цистернасы жарылып, өрт жакын жерде турган унааларга өтүп кеткен. Жарылуунун кесепетинен 4 адам жабыркап, ооруканага түшкөн. Алардын экөө Дилмурат Шамшиев жана Орус Мамат Акуналиев Баткен облустук милициясынын кызматкерлери болушкан. Дилмурат Шамшиев Кызыл Ыя шаардык милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн издөө боюнча ыкчам өкүлү, милициянын майору болгон. Артында аялы менен 3 баласы калган. Орус Мамат Акуналиев Кызыл Ыя шаардык милициясында тергөө кызматынын улук тергөөчүсү, милициянын капитаны болгон. Анын артында аялы менен 2 уул, 1 кызы калган.